Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде учурча көрсөтүүсү биз түз эфирдеги берүүбүздү улантырмакчыбыз. Бүгүн 8 октябрь өлкөдөгү кырдаал боюнча кеп сөз кылмакчыбыз. Бүгүн биздин студиябызда конокто Абдушукур Ажы Нарматов, дин алымы, ошондой эле Кыргызстан Ислам университетинин ректору. Саламатсызбы, Ажыге? Ва алейкум ассалам. Мынакей өзүңүзгө белгилүү болгондой, Кыргызстанда азыркы абал туруктуу эмес. Бүгүн 8 октябрь, мына арадан бир 3-4 күндө өттү, окуяга катталгандан бери. Окуянын баары 4 октябрь күнү күч алды. Ошодогу шайлоонун кесепетинен улам күч алганын баарыбыз көрүп билип турабыз да. 5 октябрь күнү абал алда канча курч болуп кетти. Ушул окуя боюнча сиздин көз карашыңыз дин алымы катары? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана боорукер Аллах тааласынан баштап баары мекендештериме Аллах тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сөзүмдүн башында жаратканга жалбарып, Аллах Тааладан сурарым. Аллах Таала мен элиме жүрөгүнө бекем иман бер. Имандын берекеси менен биримдик бергин. Элимди, жеримди асмандан жерден келген апаттардан, жаман кырсык, койнунда котур ташы бар жаман ниеттүү инсандардан сактагын. Аллах Таала берген чоң бир нимат тартуулардан чоң нимат, Аллах Таала берген байлыктардан бирөөсү бул тынчтык, амандык. Биз шайлоого чейин эле дайыма минбарга кутбага чыккан кезде өзүмдүн соцсеттер аркылуу дайыма элди чакырып келген нерсе бул элди дайым биримдикке, имандуулукка чакырып келебиз. Шайлоодон алдыңкы күндөрдө менин бир хутба деген элге кайрылуум 45 мүнөттүк, ал мен сайттарымда турат, Насаат Кейжиде. Ушул баян болду эле. Ал баян кайсы? Паракордук, жемкордук. Аллах табарга наалаты болсун, пара бергенге, пара алганга, ортомчуга дегендей. Ошондой эле негизги мен басым койгон тема ушул эле да. Бир ислам алымынын бир сөзү бар. Инналлаха янсуру даулатан адилатан валау кана кафира. Албетте Аллах Таала ийгилик берип, жардам берет бир адилеттүү мамлекетке, эгер ал адилеттүү мамлекеттин эли Аллах Таалага ишенбеген кафир болсо да. Вала янсуру даулатан залима валау кана муслима. Аллах адилети жок, залым болгон, бирөөнүн укугун тепсеген мамлекетке ийгилик бербейт, эгер ал мамлекетте адилеттүүлүк болбосо, эгер алар мамлекетте жашагандар мусулман болсо да дегендей. Ошондон негизги темабыз эмнеде болуп келди? Бул адилеттүүлүктөн тайып кеткендиктен, кечегинде албетте баягы шайлоодун шайтан оюнунда чоң бир эмелер болуп кетти. Ошондон бул арты ушуга барды, элдин баягы эмесинде. Ибрахим пайгамбар кереметтүү Меккеге барган кезде, кереметтүү Меккеде Ибрахим алейхиссалам жаратканга жалбарып дуа кылган кезде эң биринчи сурасы Робби жал хаза ал-балада амина. Эй Раббым, бул шаарды тынчтык, аманчылык шаары кыл деген. Тынчтык болбогон жерде канчалык экономикаңыз болбосун, канча байлыгың болбосун, канча тамак аш болбосун, ал эч бир тиынга арзыбай турган нерсе. Ошондон мана азыр көрүп атабыз. Бая элдин тынчтык кеткен кезде кандай кыйын болуп атат. Эми буну угуна түшүшүбүз керек. Эсибиздин баарында этегибизди жыйнабасак, бул келечек өтө кыйын. Патриоттук деген нерсе калпакты кийип алып кыйкырып коюу менен же болбосо майданга чыгып алып көкүрөк кагып ар түрдүү лозунгтар менен кыйкырылгандык менен ал патриоттук эмес. Мекенди сүйгөн адам ошо мекендин тынчтыгын сакташыбыз керек бүгүн. Чоң рахмат. Эми мынакей өзүңүзгө белгилүү болгондой өлкөдө туруктуулук болбой жатат да, туруктуулук болбогондон кийин экономикабыз дагы өспөйт да. Бул жерде эми азыркы мейли мыйзамсыздык өкүм сүрдү. Бул жерде бирок туруктуулук боюнча сөз кылалы. Айрым саясий күчтөрдүн же болбосо жеке бир саясий партиялардын азыркы учурда өлкөнү стабилдештирүү үчүн жеке бир кызыкчылыктар да болуп жатат да. Ошол эмне себеп болуп атат? Буларга кандай бир кеп кеңешиңизди берет элеңиз? Негизинде бүгүнкү күндө бая Аллах Тааладан коркуу. Жараткан Аллах табарак ар-ракиб, дайым Аллах Таала биздин ар бир көзөм ишибизди, кыймыл аракетибизди көзүп турат. Мен кыргыз элиге бүгүн кыргызстандыктарга жалпы кайрыларым, урматтуу мусулман бир туугандарым, бардыгыбыз төрөлгөндө болгону 3 карыш 60 сантиметр жерге муктажбыз. Өлгөнүбүздө 2 метр 10 карыш жерге муктажбыз. 10 менен 3 карыштын арасында 7 карыш жер үчүн бардыгыбыз 60 жыл, 70 жыл тырышып чуркайбыз, башка кылабыз. Канчалар кимдерден калбады бул мекен, туурабы? Ошондон бүгүнкү күндө канчалык чуркабайлы, канчалык чарыкпайлы биз биринчиден нафсыбызды тыйып Аллах Тааладан коркуу. Эми мындай ойлонуш керек да, кээ бир инсандар
Бүгүнкү күндө көрүп турасыз, колудан келгени да, келбегени да баары эле кыйын болуп, бир креслого жете калсам, креслого отура калсам деп. Бул жерде бир нерсе мен сөзүмө эсиме келип кетти. Харун Рашид деген падыша өткөн, адилеттүү падыша. Харун Рашид бул керек болсо жер шарынын жарымын 3/1 башкарып турган. Харун Рашидке жанында бир эскертүүчү вааз кылып дайым насаат кылып турчу бар экен. Ал насаат көп кылгандыктан аны Бахлулул Majnun, Бахлул деген жинди Бахлул деп коет экен. Күндөрдүн биринде ошо Бахлул, мен бүгүн ошо бийликке чуркап жаткандарга, колудан иш келип келбестен чуркагандарга айтарым, Бахлул бир күнү шаардын четиндеги мазарда барып ошол жерде отурган экен. Харун Рашид жан сакчылары менен, аскерлери менен бара жатса, Бахлул дарактын үстүнө чыгат дагы аксакал, Харун жинди деп падышага кайрылат. Харун ачууланып келет дагы Бахлулдун жанына келип, Бахлул, бул жашка кирип калган кезде мазарда жүрүп, мазардагы дарактын үстүгө чыгып алган жинди сен жиндисиңби? Же эл башкарып жаткан мен жиндименби дейт. Анда Бахлул мындай дейт. Сен дейт, убактылуу болгон дейт, сарайларыңды кооздоп курдуң, кооздодуң дейт. Бирок түбөлүк келе турган мүрзөнү унутуп койдуң дейт. Эртеби кеч бул жерге келесиң дейт. Мен бул жерге көңүл буруп, сарайдан алыска качтым дейт. Дегенде Харун Рашидтин жүрөгү титиреп, ооба мен да эртеби кечпи келем дейт. Келем дейт дагы буну чыныгы жинди бул Бахлул эмес, мен экенмин. Бул мага акыретти, өлүмдү эскертти дейт дагы, өзүнүн падышалыгына чакырат. Чакырган кезде өзүнүн сарайында Бахлул келет да келгенче эле чуркап келип, Харун Рашидтин тагына отуруп алат. Харун Рашидтин тагына отурган кезде кошомотчу пахта койгон Харун Рашидтин жанындагы желдеттер келет дагы, Бахлулду камчы менен чапкылап түшүргөндө жаш баладай ботодой боздоп ыйлап баштайт. Ыйлаганда Харун Рашид келет дагы, эмне болду, эмне ыйлайсың десе, сенин менин жан сакчыларымдын чапканыга урганына ыйлайсың десе, жок дейт. Харун Рашид дейт, менин ыйлаганым дейт, бул сен отурган такка мен бир көз ирмекте бир канча секунд отурсам, ушунча таяк жедим. Бирок эртең сен Аллах Тааланын астына барган кезде кандай таяк жейт экенсиң? Бүгүнгө сен келип мени куткарып жатасың. Бирок эртең сен Аллах Тааланын астында кандай, сени ким куткарат? Ошону ойлоп ыйлап жатам дейт. Ошондуктан мен айтайын деген маселе, урматтуу мусулман бир туугандарым, мекендештерим, бул жоопкерчилик, элдин, мамлекеттин келечек жоопкерчиликти мойнуңа алып жаткан кезде ар ким ойлонуш керек. Сен колуңдан келеби? Бул жөнөкөй эле креслого отуруп коюп эмес. Кыргызстандагы 6,5 миллион адамдын келечегине, мамлекеттин келечегине жооп бере турган. Ошондуктан бул жоопкерчиликти ар ким, мен мисалы 52 размердеги костюм кийем. 56-ны кийсем ал көтөрө албайм да, мага жарашпайт да. Ошондуктан бүгүн ар бир өзүңө жарашкан костюмду кийгин, өзүңдүн размериңди, өзүңдүн өлчөмүңдү билгин. Анан билип билбей эле кече бир айыл өкмөт болбостон, же бир 10 адамга башкарууну билбестен келип алып бүгүн мен андай болом, 6,5 миллион элди башкарам, башка болом деген ойлонуш керек да. Ошондуктан бул бүгүн бийликке жетүү болгон менен эртең кыяматта өкүнүү болот жана башка болот. Жоопкерчилиги бар. Ошондуктан ойлонушубуз керек. Чоң рахмат. Эми айтсаңыз, азыр өзүңүн абалыңа жараша иш кыл деп айтып жатпайсызбы? Азыркы учурда мынакей ушундай саясий кырдаалда өлкөдө айрым бир жерлерде ошол айрым бир месталарга отурукташып алып, же болбосо бир айыл өкмөтү, бир губернатор болуп атат, дагы бирөөсү дагы бир креслолорду ээлеп отурушат да. Булардын азыркы азгырылып жаткан эмне себеп болуп атат? Азгырылган эң негизи Кудайдан коркуу жок. Жүрөгүндө иман. Аллах Тааладан коркуу деген бул жоопкерчилик сезген жок. Бүгүн көрүп жатабыз. Ар жерлерде кээ бирлер колудан иш келгени да, келбегени да, кээ бирлер керек болсо атын жакшы жаза албаган, мектепти жакшы окубаган деле келип бир креслого отура калсам, башка кылсам, сенин артыңа да карачы. Кече сен ким элең, кайда жүрдүң эле? Сенин бул жерге татыктуусуңбу? Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде иза усидал амру ли гайри ахлиха фантазир саа. Эгер бир жумуш өз ээсине эмес, колудан келбеген адамга тапшырылса, анда кыяматты күткүндө. Кыямат деген бул аламат деген сөз. Колуңдан иш келбегенден кийин ошондуктан ар бир адам татыктуу. Кээде өзүңдү билесиң да ар бир.
Balil insanu ala nafsihi basir. Allah Taala Kur'anda aytат, insan özünü başkadan bar жақсы bilүүчү. Nurgaz, sen özüңdү menden көрө эң жақсы билесиң. Мен да башкалардын өзүмдүн ким экенин жақсы билем. Ошондуктан ар ким өзүгө татыктуу ойлонуш керек. Анан бирөөлөр артынан түрткүлөп эле кел, биз барбыз, башка барбыз. Анда сен Арабтарда бир макал бар, ким өзүнүн колундагы балтасы менен же кетмени менен эмгек кылып жебесе, башкалардын эмгеги менен жей турган болсо, анын чечими да өзүнүн башында эмес дейт. Ошондуктан бүгүнкү күндө сенин артыңда бирөө коюп койсо, сен эртең эмне кыласың? Башкаларды сен ордуңа чечим кабыл алабы? Эмне кылабы? Ошондуктан бүгүн азгырылбашыбыз керек. Бул жоопкерчиликти сезишибиз керек. Чоң рахмат. Эми дин негизи эле саясатка аралашпайт деп коет да. Мына кечетен бери ошол абал курчугандан бери өлкөдө стабилдүүлүк орношуш үчүн элдер күтүп жатты. Бир дагы дин алымы чыгып, эл алдына чыгып, бир ынтымакка чакырган бир видео материалдарды көрө алган жокпуз, журналист катары айтайын. Эми ушул багытта сизде бир тарбиялык өгүттөө, элге кайрылсын же болбосо элге дин саясатка аралашпаган менен дин биздин жүрөгүбүздө жашайт да. Жүрөк болгондон кийин сөзсүз түрдө бул чоң саясатчылардын деле жүрөгү бар да. Алардын дагы бир ыйманы болсо керек. Ошолорго биз айта турган бир пикириңиз болсо. Шайлоодон алдын эгер эме болсо, мен жума баянында минбарга пайгамбар чыккан минбарда мындай дедим. Бир ата эне аксакал өзүнүн өмүр жолдошу менен баласын сынайык дептир. Баласын сынайым деп бөлмөгө, баланын бөлмөсүнө бир бутылка, бир пивону коюп, жанына $100 коюп, анан бир четине бир Куранды коюп коюптур, дини китепти. Өзүнүн келинчегине аксакал, азыр эгер балабыз барып пивону ичсе, бул бала эмес, бале болуп чыгат. Бизди жер каратып коет. Эл караткан жүзүбүздү жер каратат. Эгер долларды алып акчага чуркаса, бул келечекте бизнесмен болуп бизди багат дейт. Эгер дини китепти алып окуса, Кудайыма шүгүр, бул Кудайдан корккон, элдин жердин керегине жараган бир жигит болот го дейт. Карап турса, атасы менен энеси бала бөлмөгө кирет дагы, бөтөлкөдөгү пивону ичип, $100 чөнтөгүгө салып, Куранды колтугуна кысып чыгып кеттир. Ана аял карап, эмне болот? Бул эмне болду? Бул кызык болду го десе, бул саясатчы, бул депутат болот дептир. Мен айтайын деген маселе, Советтер Союзунун убагында бир карьерага, бир креслодон креслого көтөрүлүү үчүн, этаждан этажга көтөрүлүү үчүн коммунист болуп, коммунисттик партиянын мүчөсү болуп, парт билети болгон адамдар көтөрүлөт. Бүгүн кээде дин саясатка аралашпайт деген менен кээ бир инсандар саясий максатка жетүү үчүн динди колдонгондор бар, динчил болуп көрүнгөндөр бар. Кээ бирлери бир мечитте намаз окуп, экинчисиге чуркап барып, куптан намазын эки жерде окугандар бар. Ушундайларга да аралашып кетти. Бирок баягы дин саясатка аралашпайт деген маселе, дини инсан саясий бир эмеге аралашпаган менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Мен лам яхтам би амрил муслимин фалейса минхум". Ким бир мусулмандардын түйшүгүнө көңүл бурбаса, ал алардан эмес дейт. Бир мусулмандардын башына келген түйшүккө көңүл бурбаган адам, ал мусулмандар жамаатынан эмес дейт. Мен Кыргызстандын атуулумун. Кыргызстанда болгон ийгиликке кубанам. Кыргызстанда болуп жаткан кайга кабыргам кайышат. Жанагындай эл бөлүнүп жаткан кезде, ар ким колудан иш келген келбегени чуркап жаткан кезде, албетте, ооба бизди кээ бирлер соцсеттер аркылуу башкалар айтты. Ажеке келип, майданда келип, биздин площадьта кайрылуу жасасаң баш. Ал жерге барганды да бөйрөктөн шыйрак издеген, чыгарган, же болбосо жумуртканан кыр издеген адамдар бар. Бая Кыргызда макал бар, сууну сиңген жерге куй дейт. Ал жерде молдан эмес башканы укпай калды. Алардын көздөрүн май басып, эси дар деле менин адамым бул жерге келип калса, кимди шайлай койсок башка. Ал жерде бирөө уккан жок. Ал жерде бар молда дин сүйлөгөн кезде динди да укпайт эле. Ошондуктан соцсеттер аркылуу, Кудайга шүгүр, өзүбүздүн сайттар аркылуу бизде кайрылуулар болуп жатты. Чынында айтканда, ал жерге бүгүн майданга барган кезде, ал жерде бизди уга турган, бизде эмес, андан улуу аксакалдарды сыйлабай жаткан кезде, башкаларды сыйлабай жаткан кезде, анан бизди сыйлайт дейсизби? Ошондуктан ооба биз майданга барып сүйлөгөн жокпуз, бирок баягы өзүбүздүн колдон келген жерден, мүмкүнчүлүгүбүз бар жерден кайрылып жаттык. Ошо кайрылуудан бирөөсү. Бүгүн өтө опурталдуу, өтө коркунучтуу жерде турабыз. Коркунучтуу болгон эмне? Урматтуу мекендештерим, айлана чөйрөгө карайлы, кээ бир бизден 3 эсе, 10 эсе көп саны бар элдердин желбиреген желеги жок. Өздөрүнүн атуулугу жок. Мекеним деп сыймыктанган бир
атуулдук паспорт башкасы жок. Биздин өзүбүздүн гербибиз бар, мекенибиз бар, кеминибиз бар. Туурабы? Ошондой мамлекет бир коркунучта турат. Мамлекет коркунучта турганда бекеринен биздин даанышман аталарыбыз бекеринен айткан эмес экен. Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө. Бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүндү кыргыз эли деп бөтөн элге сөз кетет. Бул ата бабабыздын исламда мусулман болуп келгенине дагы бир далил. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисиге уйкаш ушул. Пайгамбар хадисинде айтат: "Иннамал я'кулу зибу минал гhanam al-qasiya." Карышкыр койдун бөлүнгөнүнү жейт дейт. Ооба, бүгүнкү күндө карышкыр болбогон менен карышкырдан жогорурак аждардай болгон айлана чөбүрүздүн мамлекеттер бар, башкалар бар. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошо сырткы душмандарга мүмкүнчүлүк бербестен эсибиздин барында этегибизди жыйнап биригишибиз керек. Бул бийлик кимден калбады? Ата бабабыз калтырган ушундай бейиштин төрүдөй болгон мекенибизде бүгүн Кудай сактасын да, эгер дагы бөлүнүп баягы жакшы Кудайга шүгүр кан төгүлгөн жок. Эгер кан төгүлүү башка болуп кетсе, бул башкаруу өтө кыйын болуп калат. Биздин алган демибиз, абабыз бир. Ичкен суубуз бир. Сыйынган Кудайыбыз бир. Мекенибиз бир. Тилибиз бир. Динибиз бир. Бара турган мүрзөбүз, жерибиз бир. Бизде эч нерсе бөлбөш керек. Ооба, кээ бир саясий көз карашта бизде башка пикирлер болуусу мүмкүн. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, эртеби кеч жараткан Аллах Тааланын астына барган кезде өлүмдөн кийинкини унутпайлы. Барганда Аллах Таала бизди Раббың ким деп сурайт? Пайгамбарың ким деп сурайт? Динин кайсы дин деп сурайт? Китебиң кайсы дейт? Сен кайсы партиядасың? Кайсы уруудансың? Деген, же болбосо кайсы булуңдансың? Кайсы өрөөндөнсүң деген суроо болбойт. Андай боло турган болсо, биз кичинекей Кыргызстан деген мамлекетибизде, мекенде бүгүн эң жаман нерсе, түндүк түштүк деген маселе, урууга бөлүнгөн нерсени токтотушубуз керек. Андан кийин айрыкча жаштык плюс боштук барабар кылмыштын башталышы. Жаштарыбыз эмне башка жасай турган нерсебиз жокпу? Жаштык плюс боштук барабар кылмыштын башталышы боло турган болсо, жаштар бир пайдалуу нерсе менен алек болот. Ошол эле кезде мен бүгүнкү эфирден пайдаланып, элдин тынчтыгы үчүн аракет кылып жаткан баягы элден чыккан жигиттерге, мекендештериме терең ыраазылык билдирем. Жараткан Аллах Таала силерди дайым колдосун. Аллах Таала кылып жаткан ишиңерге кыяматта эң жакшы сыйлыктарын берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир жигит келет дагы, пайгамбардан осуят сурайт. "Аусини я Расулаллах, мага осуят айтың" дейт. Бирок кыска нуска айтың, мен ошону түшүнөйүн дейт. Деген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо жаш жигиттин ордуна өзүн коюп көр. Пайгамбардын жанына келип, пайгамбардан осуят сурап жүрөт. Пайгамбар айтат: "Ла тагдаб" дейт, ачууланба дейт. Экинчи жолу: "Я Расулаллах, мага осуят айтың" десе, пайгамбар: "Ла тагдаб", ачууланба дейт. Үчүнчү жолу: "Я Расулаллах, мага осуят буйруктан жогору турат. Мага осуят айтың" десе, "Ла тагдаб валакал жанна", газаптан ачууланба, сага бейишти кепилдик берем дейт. Бүгүн ачууну басуу. Ошондон да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бахасында "Лейсал шадиду бис-сур'a", күчтүү адам дейт, бирөөдү көтөрүп чапкан, кыйын болгон спортто күчтүү эмес. Бүгүн көрүп атабыз, кээ бир аркемиз эле артында бир спортсмен башка балдар ертип алып кыйынмын деп атат. Күчтүү адам дейт. Бирөөдү жыга чапкан, же бирөөдүн көзүнү көгөртө койгон күчтүү эмес. Күчтүү адам ачууну баса билген. Ачуу келген кезде жакшы чечимде болбойт. Бүгүн ошондой адамдарга бир мүмкүнчүлүк эле шариятыбызда, мисалы казы, өкүм чыгаруучу ачууланып турган кезде өкүм чыгарбасын дейт пайгамбарыбыз. Эмне үчүн? Ачууланып турган кезде ачуу болгон жерде акыл болбойт. Ошондуктан бүгүн ачуу калтырбастан бардыгыбыз, баягы түрктөрдө бир макал бар. İnsanlar konuşa konuşa, koylar kokuşa kokuşa deydi. İnsanlar süйлөшүп маселени чечсе болот. Айвандар жытташып бирин тааный турган болсо, биз эмне үчүн мындай тегерек столго отуруп, кыргыз бекеринен айткан эмес, ийри отуруп түз кеңешели деп турабы? Кеңеш менен жанагындай сүйлөшүп барып нерсе чечсе болот. Бирок майданга чыгып алып кыйкырган менен, көкүрөк урган менен алма маселе чечсе. Кечиресиз Ажеке. Эми акыркы суроодо убакыт соңуна жетип калганына байланыштуу айтсаңыз, сиз азыркы мынакей каалайбызбы, каалабайбызбы, бизге өлкөбүзгө туруктуулук керек, стабилдүүлүк керек, экономикабызды өсүшүн каалайбыз баарыбыз эле. Эми жаштарга бир болсо ушул саясий күчтөргө бир кайрылуу жасап кетсеңиз дагы болот да. Биз бир сиздин көз карашыңыз боюнча бир адамды тандап алышыбыз керек да, каалайбыз. Мынакей азыр бекилди деп жатат, бирок аны да уккан жаштар жок да. Ошол көз карашыңыз кыска. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, эгер силердин араңарда
бир башы кичинекей мейиздей капкара адам жетекчи болсо да ошого баш ийгиле дейт. Бирок баш ийүүдө шариатта бир формула бар. Баш ийүү ла таата лил махлук фи маъсиятил халик. Жаратканга күнөө болгон нерседе жаралганга баш ийүү жок дейт. Ошондуктан биз баш ие турган инсан жараткандан корккон, акты ак, караны кара деген эме болуш керек. Бүгүн албетте баягы башаламан болбош керек. Туурабы? Бир үйдө бир атанын башчылыгы болуш керек. Ошол эгер биздин мамлекеттин келечегин ойлой турган болсо, мен кайра айтып атам. Урматтуу мекендештерим, урматтуу бүгүн көчөдө, талаада кыйкырып жүргөн менин бир туугандарым. Эгер каттуу айтсам кечирим сурайм. Бирок көчө менен эч маселе чечилбейт. Бүгүн данышмандар, аксакалдар отуруш керек. Аллах Таала кереметти Куранда пайгамбарды жана сахабаларды мактаганда ва амрухум шура байнахум. Имандуулардын иши кеңеш менен болот дейт. Отуруп кеңешишибиз керек. Кеңешкенден кийин бардыгыбыз арада бирөөдү тандагандан кийин пайгамбарыбыз демократия деген маселе бул динибизде да бар. Пайгамбар алейхиссалам айтат: бир имам, мисалы мен бир мечитте имам болсом, ал имамдын намазы башынан бир карыш жогору көтөрүлбөйт. Кайсы имамдын намазы бир карыш көтөрүлбөйт? Манис Аллах кабыл кылбайт дейт. Ал имамды эгер коому жактырбаса, сүйбөсө, жамааты сүйбөгөн адамдын, имамдын намазы кабыл болбой турган болсо, бул мамлекетте да жамаат эл тандаган, эл сүйгөн эмес болуш керек. Бүгүнкү күндө эртерээк бул тынчтыкка келбесек, мамлекеттин бир келечегин ойлой турган болсо, эме болушубуз керек. Бул оюндан от чыгат дейт. Эртең от чыгып кетпесин. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, акылыбызга келеди да, мекенди чыныгы сүйө турган болсок, жөн кыйкыра бербестен, мекенчилдик жөн эле кыйкырган менен, же калпак кийген менен, же электеги жака желбиретип койгон менен болбойт. Мекендин келечеги үчүн акылыбызга келели. Эң негизги маселе бүгүнкү күндө улутка, урууларга, региондорго трайбалист башка болбостон биримдикте элибиздин, жерибиздин келечеги үчүн бир кеңешип иш кылалы. Чоң рахмат. Ажеке, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү кырдаал боюнча талкуу жүргүздүк. Бүгүн бизде студияда конокто Абдушукур Ажан Арматов, дин алымы, жана ошондой Кыргызстан Ислам университетинин ректору конокто болду. Бүгүнкү студиябызга келип, оюңузду бөлүшүп, өзүңүздүн акыл насаатыңызды айтып бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик, сизге ден соолук каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кандайдыр бир жаңылыктар болсо, бүгүнкү кырдаал боюнча окуялар болсо, биздин телеканал сиздерге болгон жаңылыктарды төкпөй чачпай айтып берүүгө даяр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.